Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı dostlar. Sabaqtar Resulan Tavus jin jana şaytanдар alamı. Ötülüçü masalemiz mında aytkанда şaytandын психикалык тараптан таасир этүүсү тууралуу өтүп атканбыз. Бул айтканбыз мында айтканда бөлүктөргө, группаларга бөлүп алабыз. Ошол нафси, психикалык жана бадани денеге таасир этүү мында айтканда зыяндары. Ошол өтүлүп аткан маселебизди ошол психикалык жактан баштаганбыз. Мурунку сабакта ачуу келүү тууралуу сүйлөгөнбүз жана ал нерсе шайтандан экенин аныктаганбыз. Жана өзү негизи ачуу келүү айтып кетүү зарыл. Бул өзү жүрөктүн бир оорусуна да кирет. Жүрөктүн нафстын жүрөк ооруларынын бирисине кирет. Эми бүгүнкү маселебиз бул васваса. Васваса деген бир шайтандын бир сыпаты, бир аты десек болот. Жана дайыма угуп жүрөбүз бул нерсени, себептен Куранда Аллах Таала Ан-Нас сүрөсүндө бул нерсени баяндаган. Ювасвису фи судурин нас деген. Аль-васвас, аль-ханнас деп та сыфаттаган. Ошол Курандан биз бул нерсе жөнүндө угуп келебиз дайыма. Эми бул васваса деген бул эмне? Бул нафстын мындай сүйлөшүүсү десе болот да. Жана бул пикирлер, нафстын пикирлери. Бул сыр жашыруун бир сөздөр жана шайтандын кооздогон бир сөздөрү, үндөрү десе болот. Мындайча айтканда эмне? Ошол күмөндөрдү салуусу, жаман ой пикирлерди салуусу. Өзү негизи бул шайтандын, иблистин бир тастыкталган бир сыфаттарынан албетте. Себептен де ошол айтып кеткендей, Аллах Таала ошол сыфат менен сыфаттаган аллази ювасвису фи судурин нас деп. Адамдардын көкүрөктөрүндө, жүрөктөрүндө васваса кылуучу зат деп сыпаттаган. Бул жерде ошо Аллах Таала баяндап атат, бул шайтан васвас экен. Бул бирден бир ошол чоң бир сыфаты. Жана бул сыпаттын таасир этип турган жери бул адамдардын жүрөгү, көкүрөгү. Себептегенде ошол шайтан адамдын кан тамырында жүрүү менен ошол эмнени васваса кылат? Жаман нерсени васваса кылат. Жана Аллах Таала тууралуу жаман күмөндө болуу, жаман ойдо болуу, жаратуучу тууралуу жаман нерселерди салат. Жана ошону менен бирге бул васваса менен бул шайтан адамга кайгыны киргизет. Кайгы, капа, кыжалат, бунун баардыгы ошо шайтандан келген васвасалар. Жана жүрөктү ушул кайгы, капа, кыжалат менен алек кылдырат, шугулдандырат. Ошону менен бирге адам баласы ушул васвасалардын негизинде жасай турган ишин дагы унутуп коет. Эмне кылары? Ушул мындайча айтканда оюнда чаташып, башы айланып жүрө берет. Жүрөгүндөгү ошол шайтан васваса кылуунун негизинде. Ошон үчүн бул нерсени жакшы билип алыш керек. Демек, кайгы, капа, кыжалат салуу, ар кандай ой пикирлер менен жана ар кандай ушул ойго батуу менен бул шайтандан экенин, шайтандын васвасы экенин аныктап алыш керек. Ошондо буну менен күрөшүү албетте оңой болуп калат. Буга демек күрөшүүдө буга каршы иш кылыш керек да. Ошол эмне? Кайгы, капа, кыжалат келсе, ошонун каршысы бул нерсеге алдырбаш керек. Албетте. Жана бул пикирлерди, ошол жаман пикирлерди, ойлорду, ниеттерди эмне? Ошол тамыры менен жулганга аракет кылыш керек. Бир назик маселени карап койсок, ошол жерде айтып кетүү зарыл. Аллах Таала Куранда айтып атат, ошол Ан-Нас сүрөсүндө мин шаррил васвас дейт. Бул Курандын хикматы жана улуктугу. Себептегенде васвастын жамандыгынан коргонуу сурайм деп атат бул жерде. Демек, васвастын деген сөз ошол иблистин, шайтандын деген сөз.
чоң бир ошол сыфаты менен, балким дагы бир аты менен сыфаттап атат да. Эгер этибар берсек, шайтандын васвасасынан деген жок да. Мындайча айтканда, чектеген жок. Бул нерсени жалпылап, ошол иблистин кандай жамандыгы болбосун, ошол жамандыктан коргонуу сурайм деген маани чыгып атат да бул жерде. Ошон үчүн бул сүрө өтө маанилүү сүрөлөргө кирет. Негизи Куранда бүт сүрөнүн баары маанилүү, бирок бул ошол эки сүрө, Фалак сүрөсү менен Аль-Фалак сүрөсү менен Ан-Нас сүрөсү, ошол экөө мындайча айтканда дем, өзгөчө дем салуучу, ошол менен салынуучу сүрөлөргө келет. Мындай коргонуу суроочу сүрөлөр да. Бул өздөрүнүн аты дагы, ошол эки сүрөнүн аты Аль-Муаввизат дейт. Мындайча айтканда эмне? Коргонуу суроочу сүрөлөр деп которулат. Өзгөчө бул сүрөлөр. Ушул сүрөлөр менен эгер албетте балдарга болобу, же кимге болобу, көз тийген болобу, сыйкыр болобу, көрө албастык болобу, жин тии болобу, албетте жанакы рукия, дем салуу маселесинде албетте сөзсүз окулуучу сүрөлөргө кирет. Себеп дегенде бул сүрөлөрдүн мааниси Аллахтан коргонуу, суроо маанисинде жөнөтүлгөн сүрөлөр жана аяттар булар. Демек ошол бир хикматтарынан, даанышмандыктарынан жана бул ажайып келген бир маанилерден бул васвастын жамандыгынан дейт, шайтандын васвасасынан деген жок. Бул ажыратып билип алыш керек. Демек васвастын жамандыгы дегенде Аллахтын эң чоң нематтарынан бул ушул коргонуу суроодо жалпылап болгон жамандыктан коргонуу сурап атабыз. Дагы бир жолу айтып атабыз. Буга көңүл буруп этибар бериш керек албетте. Андан соң ошол шайтан, айтышат, шайтан адамдын денесине кирет, жин шайтандар. Себеп дегенде адамдын денеси назик болот. Өтө назик болгон үчүн шайтан кирип туруп адамга васваса кылат. Жана ошол жанакы жаман ой пикирлерди, жана нафстын жанакы каалоолорун салат. Эгерде ошого биригип, ошого үстөк болуп, жүрөк оорулары эгер көп болгон болсо, көрө албастыгы, чыдарлык, ач көздүк, дүнүйөнү жакшы көрүү, ушул нерселер эгер көп боло турган болсо, буга ошол шайтандын васвасасы үстөк болуп, адам баласы эмне кыларын билбей калат. Мындайча айтканда, ошол мээси чаташып, жүрөгү кыжалатка кирип, адам өзү алапайын таппай калып, ошентип анан жаман бир денелик, психикалык жактан жаман акыбалда болуп калышат. Анан ошол эң дагы бир васвасага кабыл боло турган бир маалдардан бул намаздагы маал. Баарыбыз байкаганбыз, ушу намазда өзгөчө шайтан келип васваса кылат. Баары билишет буну. Себеп дегенде шайтан дал ушу намазда васваса кылганга аракет кылат. Эмнеге? Ушул намаздан кагыш үчүн жана бунун сообун кургалтырыш үчүн Аллахтын пендесин. Ар кандай ойлорду салышат. Ошон үчүн мына хадисте келген Усман ибн Ал-Ас деген сахабадан келген. Пайгамбарыбызга келип Усман айтат: "Эй Аллахтын элчиси, шайтан мен намазымда келип, мени васвасалайт" дейт. Мени кагат дейт. Ар кандай ойлорду салат деп атат да. Ошондо пайгамбарыбыз айтат: "Бул шайтан" дейт. Бул шайтандын аты Хонзап дейт. Ошол Хонзап эгерде келип васваса кыла турган болсо, Аллахтан коргонуу сура дейт. Мындайча айтканда, намазда эгерде кимде-ким шайтан келип васваса кылса, ар кандай ошол намазга тиешеси жок нерселерди ойго сала турган болсо, "Аузу биллахи минаш шайтонир раджим" деп айт деп атат. Анан кийин эмне дейт? Анан сол жагыңа 3 жолу түкүрүп кой дейт. Анан Усман, ошол сахаба айтат, ошол нерсени пайгамбарыбыз айткан сөздү, ошол сунушту аткардым эле дейт. Анан Аллах Таала мени ошол шайтандын васвасынан арылтты дейт. Бул ажайып келген нерсе. Себеп дегенде
бул маанилик тараптагы нерседен маанилик тараптагы нерсе менен коргонобуз албетте. Демек, бул васваса шайтандын эң күчтүү бир куралдарынан жана сыпаттарынан. Бөлөк хадисте келет, имам Термизи риваят кылган хадисте Ибн Масуд радиаллаху анхудан келет. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, шайтанга адамда болгон бир үлүш бар дейт. Адамда бир үлүшү бар дейт. Жана периштенин дагы адамда үлүшү бар дейт. Ал эми ошол шайтандагы үлүшү кайсы дейт? Шайтан жаман нерсени эмне салат дейт адамга. Жана акыйкатты калпка чыгарат дейт. Мындайча айтканда, акыйкатты деген ошол шариаттагы маселелерди, Аллах тууралуу жаман ойду кылдырат. Мындайча айтканда, динди жаман көз карашта көрсөтөт. Ал эми периштенин үлүшү дейт, эмне дейт? Периште жакшылыкты убада кылат дейт. Жана акыйкатты акыйкаттай тастыктаганга түртөт дейт кишини. Эми дейт, кимде ким ошол периштеден болгон ошол жакшы пикирлерди, динге болгон жакшы көрүшүн эгер өзүндө тапкан болсо, ошол оюнда, ниетинде тапкан болсо, анда бул Аллах Тааладан дейт, жана Аллахка мактоолорду кылсын дейт. Альхамдулиллах деп. Ал эми кимде ким бөлөк нерсени тапкан болсо, жаман жанакы пикирлерди, ойлорду, дин жөнүндө жаман бир көрүнүштөрдү көрсөтүп турган болсо, мусулмандар жөнүндө, Аллах Таала жөнүндө, шарият тууралуу, шариаттагы нерселерди мындайча айтканда жаман сүрөттө көрсөтүп, шек санааларды сала турган болсо, ошол нерсеге анда эмне дейт? Анда Аллахтан коргонуу сурасын дейт. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп. Ошондо ойлор келсе, бул истиазаны айтыш керек. Андан кийин пайгамбарыбыз мына бул аятты окуду дейт Курандан. Аш-шайтану яидукум ал-факра ва я'мурукум бил-фахша деген аятты окуду дейт. Шайтан силерди жакырчылык менен коркутат дейт. Жана жамандыкка, бузукулукка түртөт дейт. Мындайча айтканда, шайтан адам баласын жамандыкка, жакырчылык менен коркутат. Анан эмне? Жамандыкка түртөт деген ошол жаман ырыскы табууга, мындайча айтканда арам жол менен табууга, жана эмне? Сараңдыкка, ошол нерселерге жаман Аллах Таала жактырбаган, ыраазы болбогон, жана адамдын табияты жактырбаган нерсеге түртөт деген сөз да. Андан дагы жаман нерселерге түртөт. Албетте көп адамдарды ошол кайсы васваса менен шайтан жамандыкка түртөт экен, бул жакырчылык менен коркутат да. Жада калса ушундайга чейин барат. Канча адамдар балалуу болушпайт, эмне себептен? Ушу баламды бага албайм деп. Эмнеге? Ушу бир жерде ошо шайтан жакырчылык менен коркутат деген сөзүнө ошо шайтандын ошол васвасасына кабыл болушуп, ошого ишенишип, анан жада калса канча балалуу болбой, мусулмандардын санын көбөйтпөй, канчасы ошо баланын ырыскысынан коркуп жүрөт. Аллах Таала Куранда айтат, биз силерди дагы жана аларды, балдарды дагы ырыскылантабыз дейт. Аллах ырыскы берүүчү жана шайтандын жакырчылык менен коркутуусунан эч бир коркпош керек. Жана туура ниетте көп балалуу болгонго мусулман эмне аракет кылыш керек. Мусулмандын санын көбөйтүп, пайгамбарыбыз кыямат күнү биз менен барктаныш үчүн жана ошол мусулмандар Аллахка жана Аллахтын динине жардам бериш үчүн. Демек, бүгүнкү маселебиз ушул васваса болду. Жана бүт ушу динге каршы жана адамдын жашоо тиричилигине зыян берүүчү ой пикирлер бул васвасалар экенин аныктадык албетте. Жана бул нерседен дарылануусу ушул нерселерге каршысын кылыш керек. Каршысын деген ошол эгер дин жөнүндө жаман ой салган болсо, анда дин жөнүндө жакшы ойдо болуш керек. Эгер демде жашоо тиричилигиңе сага дүнүйө пайдасын бере турган, адал жол менен ошол пайдасын бере турган нерсеге
жаман ой пикир сала турган болсо, аны коркпостон Аллахка таянып, ошол нерсеге жете турган себептерди аткарыш керек. Ошол жерде сабагыбызды токтотуп турабыз. Адаттагындай бүгүнкү үйрөнүүчү дуабыз кечки дуалардан улантып атабыз. Аль-Баро ибн Азибтен келеткен хадис. Имам Бухари жана Имам Муслимде келген сахих, Муслим сахих Бухариде келген хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аль-Баро радияллаху анхуну осият кылып, үйрөтүп, мына дуаны үйрөткөн. Айткан экен, эгерде жата турган болсоң кечинде, анда мынтип дуа кыл дейт. Аллахумма асламту нафси илейк ва фавватту амри илейк ва ваджахту вajhi илейк ва алджату захри илейк рагбатан ва рахбатан илейк لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Айтып пайгамбарыбыз файин мутта алал фитра дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол Баро деген сахабаны үйрөтүп атып, ошол дуаны айтып атат. Эгерде жата турган болсоң дейт, мына дуаны айт дейт. Ey Аллахым, мен нафсымды сага жүздөндүрдүм. Жана өзүмдүн ишимди сага ыйгардым. Жана нафсымды сага моюнсундурдум. Сага умтулуу менен жана коркуу менен сенден бөлөк кыйын акыбалдан чыгаруучу, жол берүүчү зат жок. Жана сен түшүргөн китепке ыйман келтирдим, жана сен жөнөткөн пайгамбарыңа ыйман келтирдим деп айт дейт. Эгерде ошону айтып, ошол уйкуда эгер жан берген болсоң, өлгөн болсоң, анда фитратта өлгөн болосуң дейт. Фитрат деген ошол Аллах сени кандай ошол мусулман акыбалда жаратса, ошол таза акыбалда кетесиң деп атат. Бул жерде ошол бир маселе бар. Ошол хадистин бир риваятында ошол Баро айтат, Аль-Баро ибн Азиб айтат. Анан ошол пайгамбарыбыз үйрөткөн дуаны пайгамбарыбызга ошол тапшырайын дедим дейт. Жаттап, тапшырып, аны ошондо бинабийика аллази арсалта деген жерде бир расулика деп айттым дейт. Ошондо пайгамбарыбыз айтты дейт, бир расулика деп бинабийика деп айт дейт. Эмне үчүн дегенде пайгамбарыбыз бинабийика деп үйрөткөн, ошол ошону өзгөртпө деп атат. Демек пайгамбарыбыздан себептенде наби, расул деген маанилер экөө маанисинде бир назик эле айырмасы болбосо, ошон үчүн Баро бир расулика деп айтып алганда бир набийика деп оңдогон. Ошон үчүн бир маселе кандай дуалар кандай келген болсо пайгамбарыбыздан ошондой үйрөнүш керек деген сөз. Аллах Таала ошол биздин баарыбызды, жаныбызды бир гана мусулман акыбалда алсын. Жана ар кандай шайтан жана жиндердин васвасасынан бизди сактасын. Субханака Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Görüşкөнчө сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.